Бирбол партиясынын үгүткербини кереметтүү Ысык көл өрөөнүндөгү Чолпон ата балыкчы шаарларында болду. Бирбол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмаматов, Айжан Чыныбаева жана Руслан Акматбек баштаган талапкерлерди жергиликтүү тургундар жыдуу кабыл алып жатышты. Бирбол партиясынын талапкер Айжан Чыныбаева тазалык маселесине мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп, системалуу иштерди жүргүзүү зарыл экендигин белгилеп кетти. 620 тысяч человек. 620 миң адам ыктыярчылар бүт Кыргызстанды тазалашты. Ал эми бул жылы сен саясаттасың, биз сага жардам бербейбиз дешти. Мен айттым, бул менин же Бирболдун таштандысы эмес. Бул жалпы кыргызстандыктардын таштандысы. Сиздер эмне үчүн бөлүнүп жатасыздар? Мен бардык партияларды тазалоого чакырдым. Баарына каршы добуш берүү бийликтин пайдасына кетет деген пикирин Бирбол партиясынан депутаттыкка талапкер Руслан Акматбек билдирди. Өлкөнүн келечеги үчүн кайдыгер карабай, адилеттүү добуш берүү ар бир жарандын милдети. Мүмкүн болсунча эркиндик бербей, ишкерине дагы, жаранына дагы, ыктыярчысына дагы моундай эрежелердин баарын коюп салганбыз да. Бизге, биздин эл бүгүнкү күндө эркиндик берилсе, өз алдынча оокат кылып, өнүгүп өсүп кетет. Муну биз 30 жыл ичинде далилдедик. Бирбол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов элдин суроолоруна жооп берип жатып, Бирболдун негизги максаттарынын бири жаңы көз караш, жаратман идеяларды колдонуу менен 30 жылдан бери калыптанып калган эски саясий салтты, эски системаны сындыруу экендигин баса белгиледи. Ысык көл бул Кыргызстандын бермети. Мына өнүккөн өлкөлөрдү, Дубайды караңыздар. Дубайда көчөдө жүрүп болбойт айнын. Эки жакта карасаңыздар, баргандар биз кум, ысык, башка эчтеке жок. Суусу көлдүн суусуна айлансын. Шор суу, шор. Туздун эмеси биздикинде эмес. Биздин көлүбүздөн айлансын, көлдүн ушул жерде шартты түзө албай калганыбыздын себеби бул жанагы бүт тоскоолдуктар. Бүт тоскоолдуктар. Ачык асман мыйзамын биз авторлук катары биз өткөзгөнбүз, бүгүнкү күнгө чейин иштетпейт. Мына тамчы менен Каракөлдүн аэропортун, эки аэропортту международный аэропорт кылып иштетип, бул жерде калган салыктын 50%-ин жергиликтүү бийликке калтырса, болду. А баарын алып кетип калат байсентирге. Алмамбет Шыкмаматов куруу убадаларды берип, добуш сатып алууну элди басынткандык деп баалайт. Анткени ак караны ажыраткан кыракы, баамчыл эл гана ишеним артат. Баарына каршы дегендер силер ошолорго бересиңер. Анткени математикалык эсеп менен эсептегенде 7%-ты баары алат. Жанагы баарына каршы деген добуштар жокко болот. Ошо менен жанагы чындыкты айта турган 5-6 партия өтпөй калат. Түшүнүңөрдү? Бул наоборот ошолордун атайын внедрить эткен технологиясы. Сатып алган сатып алабыз, а вообще көгөргөндөргө, вообще сатылбагандарга баарына каршы деп туруп нанолер өтөт. Ошол менен тигилерге эле плюс болуп калат. Жыйындарда элдин бийликке болгон маанайы суз экендиги билинип турду. Жергиликтүү тургундары кооз сөздөрдөн тажап бүтүшкөнүн айтып, парламент тазаланышы керектигин талап коюшту. Аны менен бирге курамы 98% жаңырган Бирбол партиясынын талапкерлерине ийгилик каалашып, аксакалдар бата берип узатышты. Бирбол партиясы жакшынакай идеяны, жакшынакай максатты коюп аткан экен. Кудай аман эсен, ден соолукту. Бирбол номер 13.